13 bölüm. Ошондон кийин мындай окуя болду. Дөөттүн уулу Абышаломдун Тамар деген сулуу карындашы бар эле. Дөөттүн уулу Амнон аны сүйүп калды. Амнон карындашы Тамар үчүн аябай кайгыргандыктан ооруп калды. Анткени ал кыз эле. Ага бир нерсе кылуу Амнон үчүн кыйын сезилчү. Амнондун Жонадап деген абдан айлакер досу бар болчу. Ал Дөөттүн бир тууганы Шимдин уулу эле. Ал Амнондон күн өткөн сайын эмнеге арыктап бара жатасың ханзада? Мага ачык айталар бекенсиң деп сурады. Амнон аталаш агам Абышаломдун карындашы Тамарды сүйүп калдым деп жооп берди. Жонадап ага мындай деди: төшөгүңө жатып оорумуш болуп кал. Атаң сени көргөнү келгенде карындашым Тамар келип мага тамак берсин. Ал менин көзүмчө тамак жасасын, мен көрүп турайын, анын колунан тамак жейин деп айтты. Ошентип Амнон жатып оорумуш болуп калды. Ошондо падышаны көргөнү келди. Амнон падышага мындай деди: карындашым Тамар келсин, менин көзүмчө 1-2 нан бышырып берсин, мен анын колунан нан жейин. Дөөт Тамардын үйүнө, бир тууганың Амнондун үйүнө барып, ага тамак жасап бер деп айттырып жиберди. Тамар агасы Амнондукуна барды. Ал төшөктө жаткан. Ал ун алып камыр жууруп, анын көзүнчө даярдап нан бышырды. Табаны алып анын алдына койду. Бирок ал жегиси келбеди. Амнон үйдөгүлөрдүн баары чыгып кетсин деди. Баары чыгып кетти. Ошондо Амнон Тамарга тамакты үйдүн ички бөлмөсүнө алып бар, мен аны сенин колуңдан жейин деди. Тамар бышырган нанын агасы Амнондун ички бөлмөсүнө алып барды. Жесин деп кыз анын алдына койгондо ал аны кармап алып, кел карындашым, мени менен жат деди. Бирок кыз мындай деди: жок агатайым, менин абийиримди булгаба, анткени Ысрайылда мындай кылууга болбойт. Мындай жийиркеничтүү ишти кыла көрбө. Абийирим булганып калгандан кийин мен кайда барам? Сен өзүң да Ысрайылдагы акылсыз адамдардын бири болосуң. Падыша менен сүйлөш. Ал каршы болбойт, мени сага берет. Бирок ал анын сөзүн уккусу келген жок. Күчкө салып зордуктап аны менен жатты. Анан Амнон аны абдан жек көрүп калды. Ошол жек көрүүсү ага болгон сүйүүсүнөн да күчтүү болду. Анан Амнон ага тур да кет деди. Тамар: жок, мени кубалап чыкканың биринчи жасаган ишиңден да жаман деди. Бирок Амнон аны уккусу келген жок. Ал өзүнө кызмат кылган уланды чакырып, муну сыртка кууп чык, эшикти бекитип кой деди. Кыздын кийими түрдүү түстүү эле. Анткени мындай кийимди падышанын турмушка чыга элек кыздары кийишчү. Жаш улан аны сыртка кууп чыгып, артынан эшикти бекитти. Тамар башына гүл чачып, кийип жүргөн түрдүү түстөгү кийимин айрып, башын мыкчыган бойдон буркурап ыйлап бара жатты. Агасы Абышалом карындашы Тамардан мындай деп сурады: сени менен болгон бир тууганың Амнон эмеспи? Бирок азыр унчукпа карындашым, ал сенин бир тууганың, бул үчүн кайгырба. Тамар агасы Абышаломдун үйүндө жалгыз жашады. Бул тууралуу Дөөт падыша угуп абдан ачууланды. Абышалом Амнон менен жаман жакшы айтышкан жок, бирок карындашы Тамардын абийирин булгагандыктан Амнонду жек көрүп калды. 2 жылдан кийин Эпрайым тоосунда Баал Хатсордо Абышаломдун кой кыркыны болуп, Абышалом падышанын бүт уулдарын чакырды. Абышалом падышага келип: бүгүн сенин кулуңдун кою кыркылып жатат. Ошондуктан падыша жана анын кулдары кулуң менен барышсын деди. Бирок падыша Абышаломго: жок уулум, сага оордук келтирип, баарыбыз барбай эле коелу деди. Абышалом өтө жалбарып суранды, бирок ал баргысы келген жок. Ага батасын берди. Абышалом ага: жок дегенде биз менен бир тууганым Амнон барсын деди. Падыша: ал эмнеге сени менен бармак эле деди. Бирок Абышалом аны жалынып жалбарып жатып көндүрдү. Падыша Амнонду жана өзүнүн баардык уулдарын ага кошуп жиберди. Абышалом болсо өзүнүн кулдарына: байкап тургула, Амнон шарап ичип көңүлү көтөрүлө баштаганда мен силерге Амнонду өлтүргүлө дейм. Ошондо аны өлтүргүлө. Коркпогула, бул менин буйругум, чечкүндүү, эр жүрөк болгула деп буйруду. Абышалом буйругандай Абышаломдун кулдары Амнонду өлтүрүштү. Ошондо падышанын уулдарынын баары туруп, ар кимиси өз качырына минип качып кетти. Алар жолдо келе жатышканда эле Дөөткө Абышалом падышанын баардык уулдарын өлтүрдү. Алардан эч ким тирүү калган жок деген кабар жетти. Падыша туруп, өз кийимин айрып, жерге кулады. Анын алдындагы кулдары дагы өз кийимдерин айрышты. Бирок Дөөттүн бир тууганы Шимдин уулу Жонадап мындай деди: мырзам, падышанын уулдары баардык уландары өлтүрүлдү деп ойлобосун. Бир гана Амнон өлдү. Анткени Амнон анын карындашынын абийирин булгаган күндөн баштап Абышаломдун ойлогон ою ушундай болчу. Ошондуктан мырзам падыша уулдарымдын баары өлдү деп ойлоп тынчсызданбасын. Бир гана Амнон өлдү. Абышалом качып кетти. Кароолдо турган улан башын көтөрүп, тоонун боорундагы жол менен келе жаткан көп кишини көрдү. Ошондо Жонадап падышага: мына кулуң айткандай болуп чыкты. Падышанын уулдары келе жатышат деди. Тигил ушинтип айтаары менен падышанын уулдары келип өкүрүп ыйлашты. Падыша да кулдары да боздоп ыйлашты. Абышалом болсо Гешур падышасы Амиют уулу Талмайга качып барды. Дөөт өзүнүн уулу үчүн күн сайын ыйлап жүрдү.
Абышалом Гешурга качып барып, ошол жерде 3 жыл болду. Дөөт падыша Абышаломдун артынан түшкөн жок, анткени Амнондун өлгөнүн унутуп, сооронуп калган эле. 6 бөлүм. Кудайдын кызматташтары катары силерге эскертебиз. Кудайдын ырайымын кабыл алганыңар пайдасыз болуп калбасын. Себеби ал мындай деген: жакшы убакта мен сени уктум, куткарылуу күнү сага жардам бердим. Мына азыр жакшы убакыт. Мына бүгүн куткарылуу күнү. Кызматыбыз сөзгө калбаш үчүн эч кимге эч нерседе кетерги болбойбуз. Тескерисинче, кыйынчылык келгенде, муктаж болгондо, кысымчылык болгон учурларда, таяк жегенде, түрмөлөргө түшкөндө, куугунтуктар болгондо, эмгектенгенде, уйкусуз түндөрдө, орозо кармаганда, тазалыкты, кемеңгерликти, кең пейилдикти, чыдамдуулукту, жакшылыкты, ыйык рухтун күчүн жана таза сүйүүнү көрсөтүүдө, чындык сөзүн жарыялоодо, Кудайдын күчүн көрсөтүүдө, адилдиктин куралын оң колубузга да, сол колубузга да кармап, бизди сыйлап жатышканда да, кордоп жатышканда да, жамандап жатышканда да, мактап жатышканда да, бардык учурда бардык нерсеге чыдап, өзүбүздү Кудайдын кызматчылары катары көрсөтүп жатабыз. Бизди жалганчы деп эсептешет, бирок биз ишенимдүүбүз. Таанымал болбосок да, бизди таанышат. Бизди өлгөн адамдар катары көрүшөт, бирок биз тирүүбүз. Бизди жазалап жатышат, бирок өлгөн жокпуз. Бизди капа кылып жатышат, бирок биз ар дайым кубанабыз, жардыбыз, бирок биз көптөрдү байытабыз. Эч нерсебиз жок, бирок биз баарына ээбиз. Корунтуктар, силер менен ачык сүйлөштүк, силерге жүрөгүбүздү кенен ачтык. Биз силерди жүрөгүбүзгө батырдык, бирок силер бизди батыра албадыңар. Силерге балдарым катары кайрылып жатам. Биз сыяктуу эле силер да бизге жүрөгүңөрдү кенен ачкыла. Ишенбегендер менен бирге жат моюнтурукка кошулбагыла. Себеби адилдик менен мыйзамсыздыктын ортосунда кандай жалпылык бар? Жарык менен караңгылыктын ортосунда кандай жалпылык бар? Машаяк менен Белиярдын ортосунда кандай макулдашуу бар? Ишенген адам менен ишенбеген адамдын ортосунда кандай жалпылык бар? Кудайдын ибадатканасы менен буркандардын ортосунда кандай байланыш бар? Анткени силер тирүү Кудайдын ибадатканасысыңар. Кудай мындай деген: алардын арасында жайгашып, алардын арасында жүрөм, алардын Кудайы болом, алар менин элим болушат. Ошон үчүн алардын арасынан чыккыла, алардан бөлүнгүлө дейт Теңир. Арам нерселерге жолобогула, ошондо мен силерди кабыл алам. Мен силерге ата болом, силер болсо менин уулдарым, кыздарым болосуңар дейт кудуреттүү Теңир. 20 бөлүм. 7 жылы 5 айдын 10 күнү Ысрайыл аксакалдардын ичинен бир нече киши Теңирдин эркин сураганы келишип, менин бет алдыма отурушту. Ошондо мага Теңирден сөз болду. Адам уулу, Ысрайыл аксакалдары менен сүйлөш, аларга айт. Кудай Теңир мындай дейт: силер менин эркимди сураганы келдиңерби? Мен тирүүмүн, силерге жооп бербейм дейт Кудай Теңир. Адам уулу, алар менен соттошкун келеби? Алар менен соттошкун келеби? Аларга ата-бабаларынын жийиркеничтүү иштерин айт. Аларга мындай де, Кудай Теңир мындай дейт: мен Ысрайылды тандап алган күнү өз колумду көтөрүп, Жакып тукумуна ант бердим. Аларга Мисир жеринде ачылып бердим. Колумду көтөрүп аларга: мен силердин Кудай Теңириңермин дедим. Ошол күнү мен колумду көтөрүп, аларды Мисир жеринен алып чыгып, алар үчүн караштырган, жердин аслы болгон, бал менен сүт аккан жерге алып барам деп ант бердим. Мен аларга ар бириңер көз алдыңарда турган жийиркеништерди четке каккыла. Өзүңөрдү Мисирдин жасалма кудайлары менен булгабагыла. Мен силердин Кудай Теңириңермин дедим. Бирок алар мага каршы козголоң чыгарышып, мени уккулары келген жок. Эч ким көз алдында турган жийиркеништерден баш тарткан жок. Мисирдин жасалма кудайларын таштаган жок. Ошондо мен аларга өз каарымды төгөм. Мисир жеринде аларга каршы өзүмдүн ачуумду аягына чыгарам дедим. Бирок мен өз ысымым үчүн анткен жокмун. Анткени Ысрайыл уулдары кайсы элдердин арасында жашап жатса, ошол элдердин алдында аларды Мисир жеринен алып чыгыш үчүн өзүмдү аларга кайсы элдердин көз алдында ачып берсем, ошол элдердин алдында өз ысымым булганбасын дедим. Мен аларды Мисир жеринен алып чыгып чөлгө алып келдим. Аларга өзүмдүн осуяттарымды бердим. Өзүмдүн мыйзамдарымды жарыя кылдым. Аларды аткарган адам алар аркылуу тирүү калмак. Ошондой эле мен аларга өзүмдүн ишембилеримди бердим. Аларды мени менен алардын ортосундагы белги болуш үчүн,
аларды ыйык кылган теңир мен экенимди билишсин үчүн бердим. Бирок Исраил эли чөлдө мага каршы козголоң чыгарды. Менин осуяттарым боюнча жүрүшкөн жок. Менин мыйзамдарымдан баш тартышты. Аларды аткарган адам алар аркылуу тирүү калмак. Менин ишембилеримди ыйык тутушкан жок. Ошондо мен чөлдө аларды кырыш үчүн алардын үстүнө мен өз каарымды төгөм дедим. Бирок мен өз ысымым үчүн аларды кырган жокмун. Аларды кайсы элдердин көз алдында алып чыксам, ошол элдердин алдында өзүмдүн ысымыма акарат келбеш үчүн ошенттим. Атүгүл мен өз колумду аларга каршы көтөрүп, өзүм белгилеп койгон бүт жердин аслы болгон бал менен сүт аккан жерге аларды киргизбейм деп чөлдө ант бердим. Анткени алар менин мыйзамдарымдан баш тартышты. Менин осуяттарым боюнча жүрүшкөн жок. Менин ишембилеримди булгашты. Анткени алардын жүрөгү жасалма кудайларга умтулуп калган эле. Бирок менин көзүм аларды аяды. Ошондуктан аларды өлтүргөн жокмун. Ошондуктан мен аларды чөлдө таптакыр кырып салган жокмун. Ошондо мен чөлдө алардын уулдарына мындай деп айттым: ата-бабаларыңардын каада салттары менен жүрбөгүлө. Алардын көрсөтмөлөрүн аткарбагыла. Алардын жасалма кудайлары менен өзүңөрдү булгабагыла. Мен силердин Кудай теңириңермин. Менин осуяттарым боюнча жүргүлө. Менин мыйзамдарымды сактагыла. Аларды аткаргыла. Менин ишембилеримди ыйык сактагыла. Алар мени менен силердин ортоңордогу белги болсун. Силердин Кудай теңириңер мен экенимди билгиле. Бирок уулдары да мага каршы козголоң чыгарышты. Менин осуяттарым боюнча жүрүшкөн жок. Менин мыйзамдарымды сакташкан жок. Аларды аткарган адам тирүү калмак. Бирок алар аткарышкан жок. Менин ишембилеримди ыйык тутушкан жок. Ошондо мен алардын үстүнө өзүмдүн каарымды төгөм. Чөлдө аларга каршы өзүмдүн ачуумду бүт төгөм дедим. Бирок мен колумду тартып өз ысымым үчүн аларды кайсы элдердин көз алдында алып чыксам, ошол элдердин алдында өзүмдүн ысымыма акарат келбеш үчүн аларды кырган жокмун. Ошондой эле мен чөлдө өз колумду көтөрүп, аларды элдердин арасына чачып жиберем, жерлерге таратып жиберем деп ант бердим. Анткени алар менин мыйзамдарымды аткарышкан жок. Менин осуяттарымдан баш тартышты. Менин ишембилеримди ыйык тутушкан жок. Алардын көздөрү өз ата-бабаларынын жасалма кудайларына бурулду. Ошондо мен аларга жаман мыйзамдарды, алар аркылуу тирүү калууга болбой турган жаман буйруктарды бердим. Алар ар бир туңгуч баласын отко өртөй башташканда, мен аларга өздөрүнүн курмандыктары менен булганууга жол бердим. Аларды кырыш үчүн ошенттим. Менин теңир экенимди билишсин дедим. Адам уулу, ошондуктан Исраилга айт: Кудай теңир мындай дейт: ата-бабаларыңар мага каршы жүзү каралык кылып, дагы мына булар менен мага акарат келтиришти. Мен аларды колумду көтөрүп ант берген жерге алып келдим. Алар болсо өздөрүнө ар кандай бийик жерлерди, ар кандай бутактуу дарактарды тандап алышып, ошол жерлерге өздөрүнүн курмандыктарын чала башташты. Ошол жерлерге мени каарданткан курмандыктарын, жыпар-жыттуу заттарын коюшту. Ошол жерлерде куюлуучу курмандыктарын куюшту. Ошондо мен алардан: силер барып жүргөн эмне деген бийик жер деп сурадым. Анын аты ушул күнгө чейин Бама деп аталат. Ошондуктан Исраилга айт: Кудай теңир мындай дейт: силер өз ата-бабаларыңарды туурап, өзүңөрдү булгап жаткан жоксуңарбы? Алардын жийиркеништеринин артынан ээрчип, бузуктук кылып жаткан жоксуңарбы? Тартууларыңарды алып келип, уулдарыңарды отко өрттөп, жасалма кудайларыңар менен өзүңөрдү ушул күнгө чейин булгап жатасыңар. Ошондон кийин Исраил эли менден сурагыңар келип жатабы? Мен тирүүмүн. Силерге жооп бербейм дейт Кудай теңир. Ойлогон оюңар биз бутпарас элдерге, чет жерлик урууларга окшоп таш менен жыгачка кызмат кылабыз деген сөзүңөр ордунан чыкпайт. Мен тирүүмүн дейт Кудай теңир. Күчтүү колум менен, сунулган каруу булчуңум менен, төгүлгөн каарым менен силердин үстүңөрдөн падышачылык кылам. Мен силерди кайсы элдердин арасына чачып жиберсем, ошол элдердин арасынан, кайсы өлкөлөргө чачып жиберсем, ошол өлкөлөрдөн алып чыгып, күчтүү колум менен, сунулган каруу булчуңум менен, төгүлгөн каарым менен чогултам. Силерди элдердин чөлүнө алып келем. Ошол жерде силер менен бетме-бет соттошом. Мисир жериндеги чөлдө мен силердин ата-бабаларыңар менен кандай соттошсом, силер менен да ошондой соттошом дейт Кудай теңир. Силерди таяк астынан өткөрүп, келишим бирдигине киргизем. Силердин араңардан козголоңчуларды жана мага моюн сунбагандарды бөлөм. Аларды жашап жаткан жеринен чыгарам. Бирок алар Исраил жерине киришпейт. Ошондо менин теңир экенимди билесиңер. Силер болсо Исраил,
Кудай Теңир мындай дейт: эгерде мени укпасаңар, ар кимиңер өзүңөрдүн жасалма кудайларыңарга баргыла да, ошолорго кызмат кылгыла. Мындан кийин менин ыйык ысымымды өзүңөрдүн курмандыктарыңар менен, жасалма кудайларыңар менен булгабагыла. Анткени менин ыйык тоомдо Исраилдин бийик тоосунда дейт Кудай Теңир. Ошол жерде бүт Исраил, алар жер үстүндө канча болсо ошонун баары мага кызмат кылышат. Ошол жерде мен аларды ырайым менен кабыл алам. Ошол жерде мен силердин курмандыктарыңарды, биринчи түшүңөрдү ыйык нерселериңер менен кошо талап кылам. Силерди элдердин арасынан алып чыккандан кийин, силерди кайсы өлкөлөргө чачып жиберсем, ошол өлкөлөрдөн чогултуп алгандан кийин, силерди жыпар-жыттуу зат катары кабыл алам. Силер аркылуу башка элдерге ыйыктыгымды көрсөтөм. Мен өз колумду көтөрүп, ата-бабаларыңарга берем деп ант берген жерге, Исраил жерине силерди киргизгенде, менин Теңир экенимди билесиңер. Ошол жерде силер өзүңөрдүн жолдоруңарды, силерди булгаган бардык иштериңерди эстейсиңер. Ошондо өзүңөрдүн кыянат иштериңер үчүн өзүңөрдөн өзүңөр жийиркенесиңер. Исраил эли, мен силерге мыйзамсыз жолдоруңарга жараша эмес, бузуку иштериңерге жараша эмес, өз ысымым үчүн ушундай кылганда, менин Теңир экенимди билесиңер дейт Кудай Теңир. Ошондо мага Теңирден сөз болду: Адам уулу, жүзүңдү түштүккө карай буруп, түштүккө каршы сөз айт. Жана түштүк талаасындагы токойго каршы пайгамбарчылык кыл. Түштүк токойун айт. Теңирдин сөзүн ук. Кудай Теңир мындай дейт: мен сенин ичиңе от коем, ал сендеги ар кандай көгөргөн даракты да, ар кандай куураган даракты да жалмайт. Ал олонгон от өчпөйт. Ал от түштүктөн тартып түндүккө чейин баарыңды үйгүзөт. Ошондо ар бир адам ал отту мен Теңир күйгүзгөнүмдү көрөт. Ал от өчпөйт. Ошондо мен: о Кудай Теңир, алар мен тууралуу ал мисал келтирип жаткан жокпу деп жатышат дедим. 65-ci Забур. Ырчылар тобунун башчысына: ыр, бүт жер жүзү Кудайга кубаныч менен катуу үн салгыла. Анын ысымын даңктабырдагыла, аны даңктагыла, мактагыла. Кудайга: сен өзүңдүн иштериң менен кандай коркунучтуусуң, сенин күчүң ушунчалык көп болгондуктан сага душмандарың багынат дегиле. Бүт жер жүзү сага таазим кылып, сени мактабырдасын, сенин ысымыңды даңктабырдасын. Келгиле, Кудайдын иштерин көргүлө. Анын адам баласына кылган иштери коркунучтуу. Ал деңизди кургактыкка айлантты, дарыядан жөө түштү. Ошол жерде биз ага кубанганбыз. Өз кудурети менен ал түбөлүк бийлик жүргүзөт. Анын көздөрү элдерди карап турат. Козголоңчулар көтөрүлүшпөсүн. Элдер, биздин Кудайды даңктагыла. Анын даңкын жар салгыла. Ал биздин өмүрүбүздү сактап калды. Бутубуздун олку-солку болуусуна жол берген жок. Кудай, сен бизди сынадың. Бизди күмүштү эриткенде эриттиң. Сен бизди тузакка чүрдүң, ийнибизге оор жүк салдың. Сен биздин мойнубузга адамды мингиздиң. Биз отко да сууга да кирдик. Анан сен бизди азаттыкка алып чыктың. Мен сенин үйүңө бүтүндөй өртөлчү курмандыктар менен кирип, сага берген убадаларымды аткарам. Алар менин башыма кыйынчылык түшкөндө өз оозумдан чыккан, аларды мен өз тилим менен айткам. Мен сага кочкорлордун майларын күйгүзүп, бүтүндөй өртөлчү курмандык чалам. Өгүздөр менен текелерди курмандыкка чалам. Кудайдан корккондор, баарыңар келип уккула. Ал менин жаным үчүн эмне кылгандыгын силерге жарыя кылам. Мен ага өз оозум менен кайрылгам, аны өз тилим менен мактагам. Эгерде мен жүрөгүмдөн ыймансыз иштерди көрсөм, анда Теңир мени укпайт эле. Бирок Кудай укту. Менин жалынган үнүмө кулак салды. Менин сыйынуумду четке какпаган жана мени өз ырайымынан ажыратпаган Кудайга алкыш. 66-cı Забур. Ырчылар тобунун башчысына кыл аспаптар менен забур. Ыр. Кудай, бизге ырайымдуу бол. Бизге батаңды бер. Бизди өз жүзүң менен жарык кыл. Бүт жер жүзү сенин жолуңду таанып билсин. Бардык элдер сенин куткарууңду көрүшсүн. Кудайым, сени элдер даңктасын. Сени бардык элдер даңктасын. Уруулар кубанып шаттансын. Анткени сен элдерди адилет соттоп, бүт жер жүзүндөгү элдерди башкарасың. Кудайым, сени элдер даңктасын. Сени бардык элдер даңктасын. Жер өз жемишин берди. Кудай, биздин Кудай, бизге батасын берсин. Бизге Кудай батасын берсин. Бүт жер жүзү Кудайдан корксун.